Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар соцсеттерде WhatsApp группаларга видео келип атат. Ал видео болсо мигранттар үчүн жаңы кара тизме чыгып жатат деп маалымат берилип атат. Ошол видеону азыр көрүңүздөр, андан ары сөздү уланталы. Мигранты, которые нарушают законы России, будут вноситься в новый черный список, и их права будут существенно ограничены. Смотрите до конца, это очень важно. С вами юрист компании «Сила права» Ирина Минеева. В ближайшем будущем будут внесены изменения в закон о правовом положении иностранных граждан, согласно которому сотрудники полиции смогут единоличным решением без суда высылать мигрантов на родину. Те же, кто не попался полиции, но по базам данных имеют нарушения, будут вноситься в список контролируемых лиц. Данным гражданам будет запрещено водить транспортное средство. Их счета и карты будут заморожены. Максимальная сумма, которую они смогут снять со своего счета, будет 30 тысяч рублей. И то потратить они ее смогут только на билет на родину, либо на оплату штрафов. Полиция сможет проникать в их жилье и вести за ними слежку. Их телефоны также будут отслеживаться. Они не смогут покупать транспортные средства и недвижимость. Поэтому не забывайте о ваших документах, делайте патенты и заключайте официальные договора. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогы болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дон жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөт. Өзүңүздөр күбө болгондой, негизи эле 2023 жылда эски редакция болгон. Бул жаңы редакция азыркы учурда Госдумага, мамлекеттик думага сунушталып жатат, каралып атат, бирок күчүнө кире элек. 2025 жылда негизи бул мыйзам күчүнө кириш керек. Себеп деген ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө дагы уруксаат берип коет. Мурда сот чечими менен депортация жана выдворение кылса, азыр болсо полиция кызматкерлери өзүнүн укугу менен чет элдик жарандарды, мигранттарды депортация кылууга толук аларга мүмкүнчүлүк бергени турат. Ошон үчүн биринчи ирет документтерди тууралап, документтерди тазалап, эмгек келишимин жасаганга аракет кылыңыздар. Андан кийин урматтуу мекендештер, эгерде легалсыз жүрсөңүздөр, чек арага чыгып келүүгө биз жамаат менен иштешебиз. Ал жамаат кокустан силер муктаж болсоңуздар, акчаңар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, бекер чек арага алып барып келет. Телефон номерлерин айта кетейин. +7 925 465 68 40 +7 929 633 74 65. Волгоградский проспектте 4-чү чыгыштан чыгып, ошол мырзаларга кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айта кетейин. Чет элден тыштан кирип атканда цель въезда миграционная карта биринчи ирет работа. Сөзсүз түрдө частный деп кирсеңиздер 90 күндөн ашык жүрө албай каласыңар. Азыр визаран деген система иштеп атат. 180-90. Демек, 180 күндүн ичинде 90 күн Россияда болсоңуздар, 90 күн сөзсүз түрдө чек арада чыгып туруш керек. Андай болбосо кайра киргизбей коет. Үчүнчүсү болсо бул окуу. Көп мекендештерди ошо билим алууга чакырабыз. Себеби учоба деп кирсеңиздер, силер учоба деп кирип, окуп дагы жана ошондон тышкары эмгектенип жүрсөңүздөр болот. Пандемиядан кийин көп мекендештерге, көп чет элдик жарандарга, студенттерге уруксаат берген, параллельно иштеп, акча табууга. Ошол мыйзам дагы эле иштеп жатат. Биз иштешип жаткан жогорку окуу жай бар. Экономист, юрист, программист, дизайнер көптөгөн специальностьтары бар. МЭИ деген Москва экономикалык институту номер болсо +7 999 113 09 41. Диаспорадан десеңиздер 15% скидканы берет, андан тышкары экзамени жок, өткөрөт. Кыргызстанда болсоңуздар эле документти онлайн тапшырасыңар. Акчанын контрагын 80 миңден 120 миңге чейин бөлүп 4кө төлөсөңүздөр болот. Билим алып дагы андан тышкары диплом алып Москвалык, андан тышкары эмгектенип алсаңыздар болот. Сак саламатта болуңуздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Көрүшкөнчө.